пара таеквондо менен бул мага сунуш эми күтүүсүз болуп калган да, бирок ошондо да жана жогору айткандай мен үчүн кызык болду да, менин колуман келетпи, дареметим жететпи деп аракет кылып көрдүм. Тренер өзү кайрылды. Пара спорт жөнүндө ойлондуңуз беле деп. Мен буга чейин деп эч оюма келген эмес да. Мен чыгармачыл адам и спорт менен боевые виды искусства да. Анан макул деп мен үчүн кызык болду. Аракет кылып көрдүк. Жакшы иштедик, үзүрлүү иштедик. Пара азиатский оюндарга чейин бардык. Өзүм үчүн далилдей алдым, коркпой. Кайсы тармак болбосун коркпой. Баштап жасап көрсөң колуңан келет деп өзүңө өзүң ишенич да көбүрөөк пайда болот экен да. Майыптыгы бар адам демек колунан эч нерсе келбейт. Жардам гана бериш керек, акча берип туруш керек, продукт берип туруш керек. Белек бечкек берип туруш керек. 3 декабрда гана болду, бүттү, булар башка кереги жок деген эмедечи. Ошону не то чтобы доказывать, жөн эле майыптыгы болсо дагы адамдын дареметине жараша колунан көп эле нерсе келет. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы эмне жумуштарды жасадың деп жыйынтыктайт го, жыл жыйынтыгынчы. Анан өзүмө дагы 23 жылы эмне болду, эмнелер жасадың, кандай пайдаң тийди, кандай пайда алдың деп, анан даже бир аз дебейинчи, жакшы эле болуптур, Кудайга шүгүр эле дейин деп. Төмөнүрөөк дейин десем азыр эстеп кетип, жакшы эле жумуштарды жасапмын, жакшы нерселерди үйрөнүпмүн. Ошол эле ишкердикти баштадым. Кыргызстандын атынан 2 жылда бир болчу пара спортсмендердин жыйыны болду быйыл Кореяда. Ал жакка катышып келдим. Пара комитет жөнөттү Кыргыз Республикасынын пара спортсмендердин атынан. Сурда перевод, кинотеатрда сурда перевод боюнча кинону жасаппыз. Бул иш болду. Менин балам аты Алихан, азыр 5-класста окуйт. Ушунчалык Кудайга ыраазымын балам барына. Эне деген кандай экенин баламдын жанында сезем. Эне статусуна ээ болгонума ушунчалык деп. Эми ар бир адамдын башында кыйынчылыктар болот да. Также ошондой эле менде да ошол нерселерде баламды кучактап, ал менен сүйлөшүп, маектешип, бир жактарга барып, бир нерселерди чогуу жасаганда кадимкиде жеңилдеп каласың да. Чарчап, көңүлү жок болуп калганда дагы ошону дагы сезет дагы, унчукпай коет да. Макул, мен бүгүн сизди жайыңызга коеюнчу, аябай чарчап калдыңыз депчи. Ошондо өзүм эме болуп кетем, балким балама аз убакыт бөлө атамбы деп, анан кайра өзүмдү жошутуп коем, жакшы эле эне болсом керек деп. Мага жардам берет менин колум, менин бутум, мои пальчики. Эмеде Инстаграмда Монтишана деп эме болуп койгонбуз, анткени балам мени кичинекей кезинде где-то апа сиз Богомолго окшошсуз деп атпайбы? Макул деп, Инстаграмда да Монтис, это на английском Богомол депчи. Даже позитивный Богомол деп балам ат коюп койгон ошо. Мени апам колумдон бөлгөн жок да, эч качанчы. Ооба 3-класска чейин Кара-Балтада атайын мектеп-интернатта окудум, бирок Союзда таркап кеткенден кийин ал балдар көчөдө калды да. Ар ким өзүнүн баласын алып кетип, мени апам жөнөкөй эле орто мектебине берди, окудум. Буллингти деле майыптыгым тууралуу мен буллинг сезген эмесмин. У меня сонун классташтарым бар, эжекелерим да сон болчу. Негизи эле кичинемен бери эле постоянно эле менин айлана чөйрөм сонун деп кайсы сөздү көп айтсаң, ошол нерсе чындап болот экен да. Апамдын салымы чоң. Сенин колуңан келет, эч качан не сдавайся, багынба, күчтүүсүң, колуңан келет деп кулагыма куйоруп, чындап эле күчтүү окшойм деп.